арыз боюнча мына Жалал Абад облусунун Аксы районунун Кош Төбө айылында Мундуз участкасында эгерде сиздин замдарыңыз айтып барган болсо, мен фракциянын 1 ай мурда отурумунда айтканмын. 2 жылдан бери айтып келе жатам. Мундуз участкасы менен Атана участкасынын ортосунда 11 километр жердеги жол кооптуу да, өтө кооптуу. Жылына сел жүрөт, жылына ремонт иштери, оңдоп түзөө иштери болбойт. Анан ошол жерди карагыла деп мына транспорт министрлиги да отурат. Мен 1 ай мурда айтканмын, эгер сизге айтып барган болсо. Анан азыр ошол жолду алып кеткен. Ал жол жок да, сиз үйлөрдү айтып атасыз. Үйлөргө да кирген. МЧС барып иштеген эмес. Алиге чейин жол восстановление болгон эмес. Менде ошондой маалымат бар да. Анан сиз айтып атасыз, жергиликтүү комиссия түзүлүп иштеп жатат деп атасыз да. Айсара Нишановна, Угуп атам. биздин уставыбыз боюнча, МЧСтин уставыбыз боюнча биз калкты коргойбуз. Жолду эмес, лепти эмес, темир жолду эмес, айдоолорду эмес. Жолду айдап келген болсо, же жолду алып кеткен боюнча кооптуу участок жаралган болсо, жолдун өзүнүн ээси бар. Жолдун ээси, мисалы, менден кийин отчет кылабы же кийин кылабы, алар уже сизге толук маалыматты берет. Калк тууралуу ошол жердеги жабыркаланган үйлөр боюнча бул жарандык комиссиянын тобу иштеп жүрөт. Жолду алып кеткенден кийин ошо элдин, калктын жашаган тазалабайбыз. турак жайларына чейин кирип кеткен да. Менде ошондой маалымат бар деп атам. Сизде жок экен. Эгерде сиз айтып атасыз, комиссия жерде иштеп атат деп атасыз да. Эгерде сиздин комиссияңыз иштесе, анда мага андай маалымат кайрылуу болбойт эле да. Мен ошол боюнча айтып атам. Жол кимге тиешелүү, жээк кимге тиешелүү, ошо биздеги тиешелүү органдардын оорулуу жери ушул экен да. Бул мага тиешеси жок, бул мага тиешеси жок деген менен күн өтүп атат. Мынакей замыңыз жооп берип койсун. Мен айтпасам, мына айтканмын, уксаңыз замыңызды сиз. Биринчи. Айсара Нишановна, эсиңизде болсо, биз телефондо да сүйлөшкөнбүз, экөөбүз, жана Мундуз деген участок боюнча. Начальник управления Асан Сулайманов деген сизге келип кеткен, түшүндүрүп берген ошол маселе боюнча. Ал жолдун сол бети, сайдын сол бети Минтрансқа карайт. Айыл өкмөтү менен да сиз өзүңүз сүйлөшкөнсүз, тактыстап берген. Биз ал жерде оң жагын, сайдын оң бетин бизге караштуу. Биз ал жерге 17-жылдан бери жумуш аткарылып, габион берилип келет. Быйыл да ал жерге каралган график боюнча ал жерде жумуш аткарылат. Сизге ошондо келип түшүндүрүп берген. Келип түшүндүрүп берген менен иш жасаган башка да. Алмаз Акунжанович, көрдүңүзбү? Тиешелүү органдарга 2 жылдан бери айтылып келип аткан, ооба сүйлөшүлгөн дегенден башка иш болгон жок. Айсара Нишановна, тиешелүү орган биз эмес. Сиз тиешелүү органга айттыңыз, жолдун жумушун ким алып барат? Тиешелүү орган бар, сиз туура айтып атасыз. Бирок сиз не по адресу обращаетесь. Биз жол боюнча жооп бербейбиз. Түшүнбөй атат окшойсуз. Сиз өзүңүзгө тиешелүү жээктин ишин да кылган жоксуздар. Замыңыз билет. Бекемдөө иштери болуп атат. 170 метрди бүтүрүп берем дегенсиз, туурабы? Сүйлөшкөндө. Айсара Нишановна, түшүндүк, ал габион берилет, айыл өкмөткө берилет. Габионду айыл өкмөттүн күчүн менен, ошол же жергиликтүү тургундары менен коюлат технологиясы боюнча. Биз айттык, график боюнча барат, ошол жерге берилет. График боюнча. Габион бар. Биринчи процедураны кыскача бүтүрүп алыңыз оюңузду. Сизге тиешеси жок деп эле отурасыңар да. Тиешелүү органдар. Мага эмнеге бул күнөөнү айтып атасыз? Мага эмнеге бул күнөөнү айтып атасыз? Жок, мен МЧСке тиешелүү ишти айтып атам. Сиз мага тиешелүү жумушту айттыңыз. Габион сетка бар, алыңыздар иштетсе болот. А жол при чем тут? Бобек Эргеш. Кандай? Жолго кандай менин тиешем бар? МЧСтин кандай тиешеси жок? Жолго жок. Жок, мен жээк жөнүндө сүйлөп атам. Жээк тууралуу габиону сеткалар бар. Габиондун сеткаларын жасаган эмессиздер. Сиз эмнеге мага кыйкырып атасыз? Мен кыйкырган жокмун. Кандай акыңыз бар сиздин? Мен элдин кайрылуусун айтып атам сизге.
Кандай эле сиз Сиз билбейсиз? күнөөсү жок МЧСке тиешелүү жээк жөнүндө сүйлөп атам мен Күнөө сизге. илип атасыз. Айсара Нышановна, Да. Бобек Эргеш, сураныч. Бирке этиканы сактайлык, бири-бирибизди сыйлайлык. Сураныч. Мен Биринчи процедураны эмнеге өчүрүп койдуңар? Жээктин кандай тиешеси жок сизге? Жок, жээк боюнча 2 жылдан бери мына жасайбыз деген 170 метрди жасаган жоксуздар деп атам мен. Айсара Нышановна, Жасала турган иш ал бар эмес, жок. Жакын эметсеңиз, микрофонго жакын айтсаңыз, оюңузду бүтүрүп алыңыз. Микрофонго айтып атам, мына жээк жөнүндө болуп атат. 170 метрди жасап берем деп МЧС айткан. Жасаганыңар жок деп атам мен сизге. Сиз айтып атасыз, мага тиешеси жок деп. Кантип сизге тиешеси жок? Айсара Нышановна, сиз процедураны сүйлөп атасыз. Сиз айта турган оюңузду бүтүрүп, Анда мага кирсин, мен ушулар менен такташып алайын. Мына Алмаз Акунжанович, көрдүңүзбү? Минтранс мага тиешеси жок дейт. Мына ушул боюнча фракцияда дагы сөз болгон. Мага тиешеси жок бул жээктин дейт. А МЧС мага тиешеси жок дейт. Бул кандай? кандай болбойт? Анда кимге тиешеси Андай бар? болбойт. Ар бир объекттин чыкпай туруңуз. Мен башка бирөөгө кайрылдым мен уже. Бобек Эргеш, мени карасаңыз. Бобек Эргеш. Бобек Эргеш. Ким жооп берет? Бобек Эмне Эргеш. деп атат бул киши? Мен чөтө түшүнгөн Сиз, жокмун. Айсара Нышановна, сиз процедурадан суроо бербеңиз. Сиз оюңузду бүтүрүңүз. Мен бияка кайрылып атам, Алмаз Акунжанович. Же протоколдук тапшырма бериңиз, же болбосо кагаз түрүндө мага жооп бериңиз деп айтып коюңуз. Алмаз Бобек Эргеш, Акунжанович. процедурага жооп бербейсиз. Мен сизге кайрылып атам. Кимге тиешелүү анда? Бул МЧСке тиешеси жок экен. Мага айтпаңыз деп атат. Бул киши кандай иштейт билбейм. Минтранска айтылган. Булар өздөрүнүн жээгин алышты. Жолдун жээгиндеги габионду мен жаткырам деп айтты. МЧС мага тиешеси жок деп атат. Кимге кайрылыш керек анда эл? Кагаз Жооп түрүндө бербей эле жооп берип койгула, коюңуздар. мен Алмаз Акунжановичке Кагаз айтып түрүндө атам. жооп берип коюңуздар. Макулбу? Алмаз Акунжанович. Айсара Нышановна, түшүндүк. Биз азыр келип сизге жооп беребиз. Бул эми бүткөндөн кийин. Калганын кагаз жүзүндө да беришет. Минтранс, МЧС өз багыттары боюнча.